Эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Бүгүнкү күнгө алынган кызыктуу жана маанилүү жаңылыктардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Президент Ош облусунда эл менен түз байланыш жана ири курулуштар. Садыр Жапаровдун Ош облусундагы жумушчу сапары уланууда. Алай менен Чоң Алайдын төрүндө элдин көйгөйлөрүн жеринен угуп, Гүлчөдө заманбап маданий тейлөө борборунун эшигин ачты. Кыргызстанда автоунааларды мыйзамдаштыруунун дагы бир өнөктүгү өтүшү мүмкүн. Ички иштер министрлиги жаңы планын билдирди. 1 майга чейин үлгүрбөгөндөр унаасын же өлкөдөн чыгарат, же тетикке сатып кутулат. Ош шаарынын тургундары үчүн кубанычтуу жаңылык. Ак Бура дарыясынын жээгиндеги бош жаткан аймактар эми шаардыктар эң көп бара турган эс алуу жайына айланат. Веложолдон тартып, наристелер үчүн заманбап аянтчаларга пландалган. Оштун каналдары кооптуулуктан коопсуздукка жана тартипке, шаарды аралап аккан 8 каналды иретке келтирүү жана жээктерин бекемдөө иштери кызуу башталды. Президент Садыр Жапаровдун Ош облусундагы жумушчу сапары уланууда. Мамлекет башчысы бүгүн Алай жана Чоң Алай райондорунун тургундары менен жолугуп, жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн жеринде укту. Сапардын алкагында Алай районунун Гүлчө шаарында заманбап маданий тейлөө борборунун ачылышы болуп, колдонууга берилди. Өлкө башчысынын Ош облусундагы иш сапары 11 апрелде башталган. Алгачкы күнү Ош шаарында бир эле учурда 10 мектептин курулушуна старт берип, билим берүү тармагындагы ири реформаларга жол ачкан. Карасуу, Алай жана Чоң Алай райондорун кыдырган өлкө башчысы эртең сапарынын алкагында Каракулжа районуна барат. Президент Садыр Жапаровдун Ош облусуна болгон сапары бүгүн Алай районунда уланды. Анын алкагында райондогу маданий калкты тейлөө борборунун ачылыш аземине катышып, борбордун мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып чыкты. Борбор бир жыл аралыгында бүткөрүлгөн турукташтыруу фондунан каржыланган, заманбап шарттар менен курулган. Мында жалпы 4 мамлекеттик ишкана бир жерде жайгашкан. Жакшы шарттар менен түзүлдү. Бизде өзүбүздү айтып өтсөк, мына калкты тейлөө борбору боюнча тейлеген имаратыбыз биз ар ишканаларда болгонбуз, отурчубуз. Бизге азыр өзүбүздүн ишкана болуп калды да, эми көчүп келип. Бул жерден эмнеси жакшы, жаңы эмеректер менен камсыз кылып, мисалы тейлеген борбордун өзүнүн деңгээли аябай жакшы болуп атат. Администрация иштерин жүргүзүүдө бир топ кыйынчылыктарчу. Анын себеби ишканалар ар жерде жайгашкандыктан. Бүгүнкү күндө бул жаңы имарат салынып бүттү. Жыйын өтүүчү зал. Андан кийинки 3-кабатында бул тамактануучу жай, анан дүкөндөр жайгашты. Бул маданий борбордо мамлекеттик кызматтан тышкары кинотеатрлар дагы жайгашкан. Кинотеатр жалпы заманбап шартта курулуп, жеке ишкерлерге бүгүнкү күндө ижарага берилген. Алайда жок экен деп место карап жүргөнбүз. Как раз бияка администрациядан да сунуш болду. Келишим 5 жылга түздүк. Жолугушуу аябай жакшы өттү кызым. Садыр Нуркожоевич келип баардык көйгөйлөрдү угуп, баардык проблемаларды чечип, баардыгын соосуна жакшы жооп берди. Келгенде чоң рахмат, Алай эли ыраазы келди. Анан эми ушу көпчүлүк экен, көпчүлүктүн ичинде кызчулар болуп кетти. Ага эми көңүл бөлгөн жок, жакшы, аябай жакшы жооп берди. Ак Буранын жээги жаңы көрүнүшкө келет. Вахапов көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейинки аймак жакын арада таанылгыс болуп өзгөрүп, Оштун эң кооз сейил бактарынын бирине айланмакчы. Бул жерде жөн гана эс албастан сергек жашоону каалагандар үчүн веложолдор, ал эми наристелер үчүн заманбап аянтчалар курулат. Мындан сырткары чектеш жайгашкан көчөлөр да толугу менен реконструкциядан өтөт. Шаар тургундарын кубанткан жаңылыкка кабарчыбыз Толубай Бурханбеков токтолот.
Мен азыр Ак Бура дарыясынын боюнда жайгашкан бакта турам. Келечекте бул жер ири сейил бакка айланып, бул аймактын экологиялык абалын жакшыртат. Анда шаардыктар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, сейил бакка керектүү болгон бардык шарттар каралат. Мен алдыда Куманжан-Датка муниципалдык аймактык башкармалыкта жайгашкан кичи жана чоң сейил бактардын курулушу боюнча айтып берем. Ак Бура дарыясынын шаарга агып кирген башталышынан баштап эс алуу жайын айланат. Жалпы аянты 5 гектарды түзүп, Вахапова көчөсүнөн тартып Нурматов көчөсүнө чейинки аралыгы жашылдандырылат. Бул аймакта бир нече жогорку окуу жайлар орун алгандыктан калк жыш жайгашкан, бирок эс алуу бактары болгон эмес. Дарыянын чыгыш тарабында Барпалык Кулов атындагы аллеядан тартып Вахапов көчөсүндөгү көпүрөгө чейин 6 гектар жер тилкесине жаңы эс алуу жайы курулат. Каражат жергиликтүү жана республикалык бюджеттен каржыланат. 6 гектар снос өтүп, бул жагы 5 гектар. Ал жерде велодорожкалар, отуруучу аянттар, беседкалар болот, Ак Буранын ограждение болот, освещениялар болот. Ошол маалыматтар бар азыр долбоорлор жасалып атат. Аталган аймактагы Абакир уулу Төрөбек көчөсү дагы капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, бул жерде дагы тургундар үчүн заманбап сейил бак курулат. Азыркы тапта жер тилкелери даярдалып жатат. Долбоордун жүрүшүндө бак тарактар да отургузулат. Аллеяны куруу үчүн жергиликтүү бюджеттен 25 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бул баштан, бул көчөдөн баштап аягына чейин болот, каналдан аягына чейин. Бул жагы көктөндүрүү линия, беседкалар болот, отургучтар болот, скамейкалар, сразу линия, основной линия болот бул жакта. Бул жерде могул зданиялардын госактылары бар экен, булар госактыларга тийбейбиз. Арт жагында бош жерлер бар, госаксы жок менен жерлери. Аларды снос кылып беришет болду, жер бошотуп. Ал жакта да иш башалат. Адистердин айтымында эс алуу багын куруу шаардын экологиялык абалын жакшыртууга олуттуу таасир этет. Мындан тышкары эс алуу зоналары калктын ден соолугуна оң таасирин да берет. Негизи азыркы учурда шаарда жашылдандыруу мындай саясаты жүргүзүлүп атат. Бул эң туура себебинде чындыгында шаардын экологиялык абалына, абанын тазалашына, билип атасыздар, азыркы күндө күндүн ысышы жогорулап атат, көлөкө алып келет. Мындайча айтканда, ар тараптан бул микроклимат түзгөнгө аябай жакшы шарттар түзүлүп атат. Буга чейин дарыянын корг зонасында коммерциялык имараттар жайгашып келген. Жергиликтүү жашоочулар бул аймактын сейил бакка айланышын колдоого алышууда. Болсо жакшы да, кара суунун боюнда мындай неберелерди эстип алып, акырын чыгып отурат элек да шаарда. Эми шаардагылар азыр бизге окшогондор көбөйүп атат азыр шаарда. Жумуштан кийин эс алуу немеде неберелер менен отурабыз. Быйылкы жылы шаар аймагында жалпы 10га жакын эс алуу бактары курулат. Анда Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгындагы сейил бак 2 этап менен жасалат. Толбай Бурканбеков, Алтымышжан Темир уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Шаарда аралап аккан суулардын жээги кооздолуп, ошол эле учурда коопсуздук да эске алынып жатат. Калааны аралап аккан 8 каналдын четин бекемдөө жана иретке келтирүү иштери колго алынды. Буга чейин жергиликтүүлөргө үстү ачылып калган каналдар кооптуулукту жаратып келген. Эми бул каналдарга жаңы тосмолор орнотула баштады. Суунун корук зонасын басып калган мыйзамсыз курулуштар да калынат. Темага кабарчыбыз Абдумалик Базарбаев токтолот. Eң кооптуу деген жерлерин жаштайбыз. Ош шаарын аралап өткөн негизги 8 канал калктуу конуш аркылуу 20га бөлүнүп кетет. Буга чейин каладагы каналдардын корук зоналары мыйзамсыз курулуштардан арылып, жээктери бошотулган. Бул шаардыктар үчүн кооптуулук жараткандыктан 10 чакырымдан ашуун каналдын жээгине тосмо курула баштады. Чакырымга жакыны атайын механикалык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Ал эми баягы мына шаардын аралап өткөн өздөрү билесиздер, мына жекелик, Уам каналдардын айрым участкаларында баягы борбордук көчөлөрдүн жээктеринде атайын перилалар менен тосулуп,
ретке келтирүү иштери убатылып жатат. Каналдардын жалпы аралыгы 60 чакырымды түзөт. Суу шаарды аралап өткөнү менен каналды тазалоо Айыл чарба министрлигинин милдетинде болгон. Эми коопсуздукту эске алуу менен шаар бийлиги өз карамагына алып жатыптыр. Суунун өзүнүн ички тазалоо, бекемдөө иштери суу чарба башкармалыгын, ал эми суунун өзүнүн корук аймактарын биздин баланска өткөрүп, убактылуу пайдаланууга берсе, берүү боюнча катты жөнөттүк. Буюрса жакын ортодо ошол берилип калса, биз толугу менен каналдарды бекемдөө, быйылкы жылы бекемдөө иштери жүргүзүлөт. Бекер корук зона каралбагандыгы биз мезгил көрсөттү. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө каналдар эки жеги ачык туруш керек. Шаардыктардын бул көйгөйү кала башчысынын дагы көз жаздымында калган жок. Мэр калктуу конуштардагы эң кооптуу делген каналдарды аралап, тосмолорду салууну убадалаган. 9 канал 109, 104 канал, 104. Элдер бар жер жасай бересиз. Элдер барын жасайбыз. Тияктарды мисалы үчүн бүтүп калып Кыргызбайдан артып азыр. Эң кооптуу деген жерлер менен жаштайбыз да. Ар бир 50 метрден калипте коюп сөмүрүп кетебиз. Колго татырган бәрі Шаар аралаган каналдардын корук зоналары 30 метрден 50 метрге чейин сакталышы керек. Буга чейин негизгиделген 9дан ашуун каналдын 80%-ынын мыйзамсыз курулуштары алынган. Алдыда Төлөйкөн жана Озгор каналдары толугу менен тазаланат. Абдумалик Базарбаев, Эркен Бакиров, Ош ТВ. Ош шаарында Алымбек Татка көчөсүнүн эки тарабына тротуарларды куруу иштери башталды. Көчөнүн эки жагында жалпы узундугу 3,5 чакырымды түзгөн заманбап тротуарлар курулуп жатат. Кеңдиги 3 метрди түзүп, анын 2 метри жөө жүргүнчүлөр үчүн, ал эми 1 метри атайын веложол катары каралган. Быйыл аталган көчөнүн Борбордук аянттан баштап Наваи көчөсүнө чейинки 2,6 чакырым аралыктагы унаа жүрүүчү жолу да толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Ош шаардык мэриясы калаада өздөрү жашаган эскилиги жеткен көп кабаттуу үйлөрдүн фасадтарын жаңылоого активдүү катышууга чакырат. Каражат жергиликтүү бюджеттин кош каржылоо долбоорунун алкагында каржыланат. Бул боюнча Ош шаарынын мэриясына жана муниципалдык турак-жай коммуналдык ишканасына кайрылсаңыздар болот. Шаардык мэриянын муниципалдык турак-жай коммуналдык ишканасы тарабынан 2026 жылы шаар аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн фасадтарын актап сырдоо боюнча жалпы 70 үйдү жаңылоо пландалган. Учурда 10 көп кабаттуу үйдүн сырткы фасады актап сырдалды. Жыл аягына чейин дагы 50-60 көп кабаттуу үйдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо каралган. Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ош шаарына келди. Дүйнөнүн 372, Россиянын 88. Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов иш сапары менен келип, космонавттардын ысымын алып жүргөн Юрий Гагарин жана Валентина Терешкова атындагы орто мектептердин окуучулары менен жолугушту. Космонавтты Ош шаарынын мэринин орун басары Масуда Айдарбекова, Россия Федерациясынын Ош шаарындагы башкы консулу Роман Свистин, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана окуучулар шаңдуу тосуп алышты. Салижан Шарипов балалык кыялы, космосту багындырууга болгон аракеттери, космостук учуулары жана жеткен ийгиликтери менен бөлүшүп, окуучуларга алдыга койгон максаттарына умтулуп, кыялдарынын орундалышына тилектештигин билдирди. Поступить в отряд космонавтов, это было тоже очень сложно. И я горжусь, что вот мы сегодня отмечаем День космонавтики. Космонавтика — это очень широкое понятие. Я горжусь, что являюсь частью этой великой истории. Чек ара кызматы Ош облусундагы эркек чытам өткөрүү пунктунда өмүрүнө кол салганы айтылып жаткан 22 жаштагы жоокер каза болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына ал Алай районунун Гүлчө шаарында ооруканада жан берген. Келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан жоокер 7 апрелде өзүнө ок аткан. Ал ээктен кирип, көз тушунан чыгып кеткен. Жагы баш сөөктөрү жабыркаган. Ал аталган өткөрүү пунктунда келишимдик негизде 3 жылдан бери кызмат өтөп жаткан. Бул факты боюнча тиешелүү укук коргоо органдарына маалымдалды деп билдирген чек ара кызматы. Окуянын бардык жагдайларын жана себептерин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө жүрүп жатат.
Өзбекстанда качкын президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Ахмат Бакиев каза болду. Анын сөөгү бүгүн Жалал Абадка алынып келинип, маркум туулган айылы Масаданда жерге берилет. Ал соңку жылдары ооруп жүргөн айтылууда. Ахмат Бакиев агасы Курманбек Бакиев бийликте турган жылдары Жалал Абад облусундагы таасирдүү фигуралардын бирине айланган. 2010 жылы жайында кармалып, апрель-июнь окуяларындагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен АКШга барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы ал Дүйнөлүк банктын операциялар боюнча башкаруучу директору Анна Берда, Европа жана Борбор Азия боюнча вице-президенти Антонелла Бассани менен жолугушаарын билдирди. Министрлер кабинети анда Камбарата 1 гидроэлектр станциясынын курулуш долбоору боюнча сүйлөшүү болоорун кабарлады. Ошондой эле Адылбек Касымалиев АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрө турганы айтылды. Камбарата 1 кесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечими кабыл алынган. Ага ылайык үч өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Кыргызстанда автоунааларды мыйзамдаштыруунун дагы бир өнөктүгү өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жетекчисинин орун басары президенттин Ош облусунун тургундары менен жолугушуусунда билдирди. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров автоунааларын мыйзамдаштыргысы келгендерди бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого, уктап калбоого чакырды. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинде президенттин дагы жарлыгынын долбоору бар. Анда мыйзамдаштырылбаган автоунаалардын ээлерин 1 майга чейин автону өлкөдөн чыгарып кетүүгө же тетикке сатып жиберүүгө милдеттендирүү сунушталууда. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.